Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык өлкө аймактарынын инвестициялык жагымдуулугун жогорулатуу жана инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууну колдоо максатында инвестициялар боюнча улуттук агенттик тарабынан инвестициялык вектор, аймактардын мүмкүнчүлүктөрү жана туруктуу өнүгүү аталышындагы аймактык семинарлар өткөрүлүүдө. 9-июнда мындай семинардын алгачкысы Баткен шаарында уюштурулду. Семинарды Кыргыз Республикасынын президентинин өзгөчө тапшырмалар боюнча атайын өкүлү Бакыт Төрөбаев ачып, инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин башчысынын орун басары Дамирбек Бекулов сөз сүйлөдү. Иш-чарага мамлекеттик органдардын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, бизнес коомчулуктун жана эл аралык өнөктөштөрдүн өкүлдөрү катышты. Семинардын жүрүшүндө инвестициялык мыйзамдарды өркүндөтүү, инвестициялык инфраструктураны санариптештирүү, инвестициялар маалыматтык системасын ишке киргизүү жана мамлекеттик жеке өнөктөштүк долбоорлорун өнүктүрүү маселелери талкууланды. Ошондой эле Баткен облусунун инвестициялык потенциалы тааныштырылып, кызматташтыкты кеңейтүү жана жаңы долбоорлорду ишке ашыруу боюнча сунуштар айтылды. Жыйынтыгында катышуучуларга сертификаттар тапшырылды.